Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулиллах. Бала тарбиялоодогу эң негизги жана эң натыйжалуу себептердин бириси бул ата-эне балдарга үлгү болуу. Анткени айтууга караганда көргөзүп берүү бул балага таасирдүүрөөк болот. Балам сен жалган сүйлөбөгүн деп айтып алып, бирок өзү жалган сүйлөсө, балам сен намаз окугун деп мечитке баргын деп туруп, бирок өзү намаз учурунда үйдө окуса, же такыр эле окубаса, балам түз жолдо жүргүнүң, туура эмес жолдо жүрбөгүн деп, бирок ата-эне өзү туура эмес жолдо жүрө турган болсо, өзү Аллах Таалага тоң моюндук кылып, баш ийбестик кыла турган болсо, анда бул нерселер баланын тарбиясына терс таасирлерин тийгизет. Ошондуктан ата-эне ар жактан баласына үлгү болуп берүү керек. Аллахка ибадат кылууда, чын сүйлөөдө, кичипейилдүүлүктө, адамдар менен жакшы мамиле кылууда. Эгерде биз кааласак, балдарыбыз биздин айтканыбызды кылсын, бизге кызмат кылсын, бизге тоң моюндук кылбасын деп, анда биз ошону балдарыбызга көргөзүп берейли. Ачыктап айтканда, ата-энебизге жакшы мамиле кылайлы, ата-энебизге сылык сүйлөйлү, ата-энебизге кызмат кылайлы. Биз балдарыбызга ушундай бир түшүнүк берейли: ата-энем мен үчүн эң кымбат нерсе. Ата-энем үчүн мен баардыгыма даярмын деп туруп ошону биз көргөзүп берсек, эртең биздин балдарыбыз дагы биз үчүн баардыгына даяр болот да. Ата-энеңе кандай мамиле кылсаң, балдарыңдан дагы ошол мамилени көрөсүң. Сабит Бунани рахматуллахи алейхи айтат: бир жаш жигит көчөдө өзүнүн атасыны уруп сабап жатыптыр. Адамдар өтө жаман болуп, бул эмнеге өзүнүн атасын сабап жатат деп чуркап келип аны токтотуп, колунан кармап токтотууга аракет кылганда, жигиттин атасы баласынан таяк жеп жатса дагы, бирок элге айтып жатты: буга тийбей эле койгула. Анткени бир кезде мен да ушул жерге атамды алып келип эл астында сабаган болчумун. Эми мен атама кандай мамиле кылсам, баламдан дагы ошол мамилени көрүп жатам дейт. Ошондуктан данышмандардын айткан сөзү бар: "Ман аса валидайхи лам яра сурура мин валадихи". Кайсы адам өзүнүн ата-энесине тоң моюндук кыла турган болсо, анда өзүнүн балдарынан сүйүнүчтү көрбөйт. Ал дагы өзүнүн балдарынан ошондой бир кыйынчылыкты, тоң моюндукту, катуу мамилени, жүрөктө сыздата турган мамилени көрөт. Эки нерсе бул карыз болуп эсептелет. Кандай эле бир адам карыз алса, кайра сөзсүз кайтарып бергендей эле, бул эки мамиле дагы адам кыла турган болсо, ага дагы ошол мамиле сөзсүз кайтып келет. Биринчиси бул зина. Эгерде бирөөнүн карындашы менен, эжеси менен, жакыны менен бир жаман иш кылып кое турган болсо, же болбосо бирөөнүн карындашынан көзүн сактабастан ошону карап кое турган болсо, анда анын дагы карындашын же эжесин сөзсүз бирөө карайт, аны менен дагы сөзсүз бирөө бир жаман иш кылат. Бул нерсе сөзсүз кайтып келе турган нерсе. Ал эми экинчиси болсо, ата-энеге болгон мамиле. Ата-энеге кандай мамиле кылса, баласынан да ошол мамилени көрөт. Жакшы мамиле кылса жакшы көрөт, жаман мамиле кылса, анда ошол жаман мамилени баладан күтө бериш керек. Андыктан биз өз балдарыбызга, кыздарыбызга ата-энеге кандай мамиле кылуу керек, кандай урматтоо керек, кандай кызмат кылуу керек, ата-эненин маанилүүлүгү канча, аны биз иш жүзүндө көргөзүп бере турган болсок, анан бизге балдарыбыз ошого жараша мамиле кылат. Ата-энебиз эгер биз сөз сүйлөсө, аны жакшы кабыл кылбай, алардын айтканын кылбай, өзүбүз билгендей кылып, ата-эненин сөзүнү жерде калтырып кое турган болсок, бизди көргөн балдарыбыз дагы бизден ошондой үлгү алат. Кээ бирлер болсо өзүнчө үй бүлөлүү болуп, үйлөнүп, жайланып, ата-энесинен башка жака бөлүнүп кеткен болушу мүмкүн. Бирок ошол башка жерде жашагандыктан балдарыбызга ушундай бир түшүнүк келип калбасын: ата-эне маанилүү эмес экен, аларды бир айда бир жолугуп турса, же болбосо бир айда бир жумада бир телефон менен сүйлөшүп турса эле жетиштүү болот экен деген түшүнүк келбесин. Ошондой болбоштук үчүн өзүбүздүн ата-энебизге жакшы мамиле кылып, балдарыбызга жакшы жактан үлгү болуп берейли. Аллах Таала баардыгыбызга айткан, уккан сөздөргө амал кылганга тауфик берсин. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin.